болду, жакындабан Нурсултан, болду. Колуң кармап атат ол. Алыс, алысыраак тур, Нурсултан, алыс. Алыс, чыгып. Нурсултан, жакындаба. Капталга булду. Az çarçaganda giresi Mehmet келет. Болду, болду, эми. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу ошол дүйнө жүзүнөн көрүп аткан кыргыз мекендештерим, мигранттар, мусулмандар, сиздерге аябай срочный ушундай кайрылуум бар. Бир туугандар, колдон келишинче максималдуу түрдө башка группалар менен бөлүшүп, Аллах шифасын берсин ушул бир тууган Нурсултан инибизге, досубузга деп жаза кетиңиздер. Нурсултан бир тууганыбыз 27 жашта экен. Ошол 28 жашта. Ошол 7 жашынан баштап спорт тармагында барбаган залы, барбаган ушундай тармактар калбай, ошол барба жагыны алып, барба жагынан 26 жылда, 27 жыл ушул машыгып, ошол машыккан жерде тренер болуп, көптөгөн жаштарды өдөөгө чейин көтөрүп жүргөн бала экен эле да. Мына 1 жыл 2 ай мурда эми ачыгын айтканда териш-түрүштери дагы жакшы болуптур. Үйдөгүлөрүнө жыгылып түштү деп эле айтыптыр. Балким кастап, бирөө жарым душмандык кылып жүрүп, бир нерсе кылып койду деген дагы мындай ойлор болуп атыптыр да. Бир туугандарындачы мен деле сурадым, ушул эмне болуп жатып калды десе, элке эмне деп айтабыз десек, буларда деле толук маалымат жок экен. Анан камераны караштырып, наркотик кылабыз десе, эч ким камераны бербептир. Ачыгын айтканда, кыскача мен түшүнүк айтып коеюн, булар гражданство Россия экен. Мына ушундай кылып азыр реабилитационный центрге акча керек болуп, ушул бир туугандарга кайрылуу кылып, биз дагы элге жеткилеп келип калдык. Азыр өзүдөн эмес да балачы кома состояниясында жатат экен да. Ушул эжекебиз 1 грамм жанынан кетпестен шлангалар менен жана спиричтер менен тамак ашын берип, ушул апасы кашында отурат экен. Бул карындаш бар экен, карындаш тапкан акча ушул квартира, анан жеген ичкенге, анан бинттерге окшогон нерселерге эле жетип атыптыр да. Эжеке, саламатсызбы, кандайсыз? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Саламатсыңарбы? Мен да кайрылганым, балама жардам берип коюшуңарды аябай кыйын абалга турабыз. Реабилитационный центрге акча керектигинен кайрылдык. Баламды ушундай акыбалда болот деп ойлободум эле. Тулпардай болуп, үмүтүм чоң эле. Бул баламдан сүрөттөрүн көрдүк эже. Чындыгында эртең эмне болушуну адам баласы билбейт экенбиз да, карагыла. Эртең ким ушундай видео чыгып калышын мисалы билбейт экенбиз да. Мисалы Аллах өзү сактаган болсун. Биз же мен же башка бирөө эртең аттай эле жүрүп ушундай колго түшүп калышыбыз эч сөз эмес экен да. Чындыгында мен азыр сүрөттөрүн полный мага көргөздүңүз. Эртең эмне болорун билбейт экенбиз да. Мен калар мен кайдан билдим. Эми жатып калганы 1 жылдан 2 ай өттү. Үмүтүм дагы да Аллахтан үмүттөнөм, бутка туруп калсын деп. Ушунун алдынан чыга албай отурам, карап. Бирок канча да реабилитация керек экен балага. Докторлордун түшүнүгү баары бир башка экен. Үйдө отурганда, өзүн караганда ЛФК деле келип атты, бирок алар 1 саатка жетпей эле кетет экен, ал занятие аз болот экен. Реабилитационный центрде убактысы көбүрөөк болуп, алар анализдерин да текшерип улам доктордун көзөмалында болот экен да, ошондон улам ошого муктаж болуп кайрылып атканыбыз. Каяктан болосуздар? Бала каяктан болот эжеке? Бала өзүнүн каттан болот. Мына коом жетекчилери, мисалы, 7 дуан бекендештерим, 7 дуандын коом жетекчилери ушул нерсеге дагы көңүл кош карабайлык. Чындыгында ушул требут этип болсо дагы ошол жамааттар менен сүйлөшүп болсо дагы жардам берип коелук. Чындыгында мен деле азыр билип 2-3 күн мурда билип келдик да биз эже, мына караң. Аллах разы болсун. Ушундай состоянияда биздин мекендеш Москвада ооруп жатат экен да. Колдон келишинче көп түкүрсө көл болот бир туугандар. Буга чейин бир иничекти тартып чыгардык элек 5 жашта депчи, мына буйрусам аттай болуп, аны дагы допуск кылып чыгарабыз. Аллах баарыңыздан разы болгон болсун. Күндүгө Уран агам силерге дуасында, намазында дуа кылып, элге жерге дуа кылып жүрөт. Алла разы болсун эжеке. Көрбөгөндөй болуп кетесиз. Реабилитацион центрде негизи пайдалары көп экен да. Массаж кылып, башка кылыпчы, секунд сайын келип карайт экен. График менен карайт экен. Ошо реабилитационга муктаж болуп турганыбыздан үйдө жатты, үйдө өзүм эчтеке кыла албайт экенмин. Алар реабилитацияда докторлордун баары өзү атына жараша бар да, ооба. Биз барып көрүп келдик да. Анан бул бир тууганыбыздын тишин алып берген докторго да мен ыраазычылык билдирип кетем. Ушул кыргыз бала келип тишин алып берип кетти. Алла разы болсун.
кыргыз бала доктор экен. Алла разы болсун. Челюстный хирург экен, аябай жакшы бала экен. Кара суудан болот экен. Алла разы болсун. Аллах разы болсун деп аябай разы болуп калдым. 2 жолу келип тишин жулуп берди. Эже капа болбоңуз, көңүлүңүз түшпөсүн. Кыргыз эли биримдикте бул 5-6 миллион, 7-8 миллиондой акча керек экен. Мындай айткандачы бир 7-8 ай же 1 жылдай ушул реабилитационда жатса, мен оюмча жакшы боло тургандай да. Ошо реабилитация бардым деп кетти да докторлор дагычы. Биздин колчон эчтеке келбейт, жаткызгыла реабилитацияга ал деди. Анан ошондон улам акча жоктугунан отуруп калдык үйдө. Больницадан канча болду чыкканыңарга жеке бияка? Былтыр майда чыкканбыз, ошодон бери үйдөбүз. Анан ошо докторлор чакырсак реабилитацияга жаткызгыла деп эле атат. Мен кредит акча алайын десем, анан ким кутулат? Жок, 1 миллион берет да. Анан 1 айга жатып эле кайра чыкканга алып уже анда төлөшүң керек, ким калып кылат? Гражданство Россия экенсиздер, полис албадыңыздарбы? Мисалы элдерде жазыш мүмкүн. Полису бар. Полис болгону менен бекер кароого каралбайт экен, неподвижный деп атат. Бул өзү хотя бы колу менен оокатты жесе дагы жаткызмакпыз деп атпайбы? Бул даже сүйлөбөйт дагы, колу бупту кыймылдабайт. Ошо реабилитацияга жаткызгыла платный эле деп коюшту ошо. Ошондо бул бир тууганыңызды 3 жерден жанагы кылабыз деп калыңыз, бир көргөзүп коелуга же бир. Тамагын о жерден берем. Ашказанга, шланга катап койгон, ушул жерден шприц жаны деп коет, чоң шприц менен тамагын жедиртип ичирем ошол жерден. Анан могу жерде какырыгы чыгат. Тулпардай бала экен эле же сүрөттөнгөн. Кудай алса шипасын берсин, Аллах Таала шипасын берсин, Аллах Таала шипасын берсин эже. Эч кимди мындай күнгө салдырбасын. Бардыгы эми ушул бала деп жашайт экен да бул өмүрдөчү, бул эне деген ушундай экен да бир туугандар. Ушул энекебиз дагы ыйлатпастан эми бардыгыңыздарды 1-2 миллион котор деп айтпаймын. 500 рубльге эч ким жыгылып түшпөйт. Ачыгын айтайын, бул Москвада жүрөбүз го. 500 рубль, бир 200-300 рубльге эч ким жыгылып түшпөйт. Колдон келишинче максималдуу түрдө жардам берелик. Кыргызстандан көрүп аткандар болсо дагы мына кимдин номери М-банк могу койгон видеодогу. Эжемдин номери. Эжем ишеничтүүбү? Ооба, бир тууган эжем. Мекендештер, ушуга чейинки чыгарган кайрымдуулук роликтерди биз эч кандай акчасына, копейкасына аралашкан эмеспиз. Буюрса бунун баардыгы Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн колдон келишинче жардам берип коелук. Мына азыр бул Сбербанк карта номери ушул жактын карындашына карайт экен. Мына азыр номери 8968 926 56 экен. Колдон келишинче бисмилла деп айтып өткөндөй эле бир туугандарым 500 рубль, 1000 рубль жана 200-300 рубльге эч ким жыгылып түшпөйт. Колдон келишинче жардам берип коелук. Каникей Жеңишова деп чыкты, Ж депчи. Ар кандай болуп чыгат эми, Каникей деп чыгат экен, кыскасы айтканда. Ж деп чыгат. Ооба. Ана которуп жардам берелик. Анан М-банктан коюп койгонбуз. М-банкты кандай деп чыгышын айтып койгон эле мына. Бир туугандар мына, бисмилла деп баштайлык, бисмилла деп. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн риякөрлүктөн сакта деп туруп ниет кылайлык, иншалла кылайлык. Элмира Д деп чыгат экен М-банк. Элмира Д деп. Жардам берип коелук, колдон келишинче. Ишиңизге ийгилик эжеке. Күч кубатты берсин Кудай Таала сизге. Аллах разы болсун. Бул күндөрдөн өтөт кетет эже. Бул 2 күндүк сыноо жашоодо ар нерсе башыбызда бар экен да. Аттай биздин мына бир тууганыбыз буйруса 5-10 сомго жардам берип койсок, реабилитацион центрден айыгып кетет иншалла. Мына реабилитацион центрде негизи өтө оор акыбалда барып, туруп кеткендер көп экен. Биз мына кече бир күн барып, бир айланып чыктым да мен. Туруп кеткендер көп. Аяктан жанагысы күчтүү экен да. Ар бир точканы эзип, жана нерв бул жактан нерв менен байланыштуу экен да, азыр айтып атпайсызбы? Мозг менен ошо нервти эмететкенди управлять этеткен, бүт жакты управлять этет экен. Ошон үчүн эмеге жаткыла реабилитацияда ошо өздөрү билет деп атат да. Үйдө жаткан менен бул ушинтип эле жатып калат, канча жатганын билбейсиңер. Ошого аракет кылгыла реабилитацияга дегенден. Ошонун улам Кыргыз эли эжеке биз жон карап турбайбыз. Биз көптөгөн мекендештерге мына себепчи болуп жардам берип келип атабыз. Мына иншалла мына бугадан жон карап турбайбыз мекендештерим, мен бул агабыздын доо процессинен чыгарып берүүгө аракет кыламын. Андыктан максималдуу түрдө жардам берип коелук. Ишиңиздер ийгилик. Ар дайым Кыргызбай YouTube каналы элге ушундай маалыматтар жеткирүү боюнча колдон келишинче ишин кыла бермекчи. Каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, жакшы комментар жаза кетиңиздер. Көрүшкөнчө. Буюрса эжеке ошо реабилитацион центрлерин көрүшөлү экен, Кудай кааласа, жакшы болуп кетсин. Аллах разы болсун. Силерге да ийгилик, тапканыңарга береке болсун. Ишиңизге ийгилик болсун, рахмат. Тынч болгула баарда Аллахтын аманатында болгула.
Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйнагандын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.